Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчтарбы? Буйруса мен бүгүн сиздерге Жалал Абад шаарын көргөзөйүн деп туура көрдүм. Анткени урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, буйруса 31 август эгемендүүлүк майрамыбыз так ушул Жалал Абад шаарында өтмөкчү болуп турат. Мына ага областык администрациясы жана шаар мэрия кандай кызуу даярдык көрүп атканын азыр алдыда сиздер менен бөлүшөбүз. Урматтуу туугандар, мекендештер, бул албетте Жалал Абад шаарынын башкы дарбазасы десек болот. Курманбек баатырыбыздын айкели мынтип кучагын жайып тосуп алат. Бул жерде момундай болгон жаштар тойго келет, кортеж болот, укмуш жаштар келип фотосъемка кылышат дегендей. Карагылачы, жаңыланган Жалал Абад шаарынын борбордук дарбазасы. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бул Жалал Абад шаары жаштардын шаары деп айтылып келет. Чындап эле мына учурда Жалал Абад шаары өтө өзгөрүп атканын азыр бардыгыбыз өз көзүбүз менен көрөбүз. Андыктан бул видеодон алыстабастан видеого лайк басып, видеонун башында айтып кетейин, видеого лайк басып, жана ой пикир, комментарий калтырып кетиңиздер. Шаарыбыздын жана өлкөбүздүн өнүгүп өсүп аткандыгы боюнча бир жакшы, керемет бир сөздөрүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, Жалал Абад шаарыбыздын так борборуна кирип келаткан учурубуз мына азыр тротуарсыз эле басып өтүп кете берет анча-мынча. Урматтуу туугандар, биз азыр негизги главный жол Түмөнбай Байзаков жолу менен кирип баратабыз. Башкы дарбазадан. Мына азыр сиздерге Жалал Абад шаары туугандар кирип келе жаткан 34-чү эгемендүүлүк майрамыбызга шаарыбыз кандай даярдыкта экенин сиздерге бир кыскача көргөзгөнчө келейин деп. Андыктан урматтуу туугандар, экрандан алыс болбостон бир көрүп турсаңыздар болот. Албетте Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шермаматович айтты эле, гүлдү барака эмес, жерге эккиле деп. Мына көрүп атасыздар. Жерге дагы эмес, барака дагы эмес, момундай болгон корзинкага эгилип атат Жалал Абад шаарында гүлдөр. Албетте укмуш өзгөрүштөр сонун. Мына карагыла, кире бериши ушундай жашылдандыруу, анандай LED экрандар, ар 20 метр сайын ушундай LED экрандар коюлган. Мынакей көрүп атасыздар. Чыга бериши, кире бериши дегендей. Мына карагыла, шаарыбыз мына ушундай өзгөрүп атат. Эң негизгиси туугандар, бул автовокзал. Негизгиси, муну байкап атасыздарбы? Убагында башка бир ушундай бир эстелик турду эле, түндүк турду эле. Мына азыр карагыла. Мен атайын ортого бир аз сиздерге көргөзүп өтөйүнчү. Карагылачы мунун кереметин. Өзгөчө мындай кыргыздын бир парламенттүү бир ушундай бир эстелиги отургузулду. Анан негизгиси туугандар, мындай айланып турганын көрүп атасыздар, башкача керемет. Кечкиси болсо өзүнчө бир жарыктандыруулар менен өзгөчө бир кооздук берип турат. Мынакей, машалла. Дагы кайсыл жерлерин мен сиздерге көргөзүп өтөйүн. Кудай буйрса 31 августка чейин күн да болбосо дагы бир черезден күн алыс сиздерге ушундай бир Жалал Абад шаарын көргөзүп турган аракет кылайын. Анткени мамлекетибиздин эгемен болуп түптөлгөнүнө Кудай кааласа толук 34 жылдын жүзү болуп атат. Мына аз күндөн кийин, бир жумадан кийин
34-чү эгемендүүлүк майрамыбызды белгилейбиз. Бул бүткүл Кыргызстан боюнча ар бир район, ар бир область, шаарларда ушундай белгиленет. Урматтуу туугандар, мен Ак үй деп коебу негизги бир администрацияны сиздерге көргөзгүм келип турат. Ушул администрацияга азыр баардыгыбыз көңүл коелу, көңүл буруп көрөлү. Бул администрациянын берки башында мындай өзүнүн ажаткана тазалыгы, мындай чакан аллея парк, андан ар жагы башкача бир керемет кооздуктагы 7 кабаттуу ак үй түштү. Аны азыр сиздер баардыгыңыздар соц тармактардан көрүп атсаңыздар керек. Мен дагы ушул өзүбүздүн катталуучуларыбызга жана өзүбүздүн көрөрмандарыбызга бир көргөзүп кетүүнү туура көрдүм, туугандар. Так, аны үчүн сиздер менен бир сонун бөлүшкөнгө аракет кылайын. Убагында бул жер түрмөкана болчу, туугандар. Мен азыр түшүп эле көргөзөйүн сиздер менен, Анан алдыдагы имараттардагы көргөзөм. Кандай болгон имарат, аны дагы чогуу көрөбүз. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бир жума калды толугу менен. Ушул бир жума аралыкта тынымсыз түнкү саат 3-4кө чейин ушул жерлерде жумуштар жүрүп атат. Мына муну көрүп атасыздарбы? Өзгөчө жылкылардын, аргымактардын ушундай бир фонтандын ичине эстелигин отургузуп, азыркы учурда мына ушундай иштер жүрүп атат. Салам алейкум, ишилгер болсун. Баракелде. Мынакей туугандар, көрүп атасыздар, сонун бир 2 күндө ашып барса жумушка кирип калчудай экен. Так, бул кадимки Жалал Абад областык администрациясы жана Жалал Абад шаарынын мэриясы отура турган борбордук негизги жаңы ак үйүбүз. Мына урматтуу туугандар, машалла, машалла деп коюңуздар. 7 кабаттуу. Мындай кээ бир мамлекеттердин борборунда мындай чоң администрация ак үй жок. Ал эми азыркы учурда мынакей Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областындагы негизги администрация мына ушундай керемет кооздукта түштү. Болгондо дагы 2 жыл аралыкта толугу менен бүткөрүлүп, мына эртең келаткан ушул бир жумадан кийинки өтүүчү эгемендүүлүк майрамыбызга президентибиз, өлкө башчыбыз, ажообуз өзү келип, ушул лентасын кесип, буйруса ачылышын өзү ачып берип, жана ушул жерге кызматкерлерди киргизип кетмекчи болуп турат. Эң негизгиси туугандар, мамлекетибизге салым кошкондор, область жетекчилер, шаар башчысы, калаасы мына ушул жерде кызмат өтөөнүн алдында турушат. Аллах таала насип кылсын ар бириңиздерге ушундай кереметтүү, карагылачы мына үстүнөн бир нур жаап тургандагыдай ушундай кереметтүү администрацияда мамлекетке салым коштукту, мамлекет үчүн кызмат кылыштыкты ар бириңиздерге Аллах таала насип кылган болсун иншалла. Мына ушундай достор, караңыздар, кире бериш ушундай суу керемет шаркырап агып турган учур. Бул алдында болсо эми өтө чоң площадь. Нол жерге канчада бир машина батчудай экен, кандай бир ушундай мамлекетибиздин негизги бир майрамдарында ушул жерде чоң бир майрамдар өтүп турушудай буйруса. Анан туугандар, нол домдорду да мен азыр бир аз да көргөзүп кетем. Не болгон имараттар жанынан көргөзөм. Нол ушул жерден жакындап көргөзгөнчү. Французский Кембридж деген эң бир дүйнөгө таанылган ушундай бир мектеп бар. Окуу борбору. Мына ушул окуу борбору ушул Жалал Абад шаарына
негизги бир администрациянын алдына түштү да туугандар. Та кызуу даярдык мынакей алдын жуу, тазалоо иштери. Администрация толугу менен бүткөн го, ичи сырты толугу менен бүткөн, ичи деле толугу менен бүтүп, эмеректер толтурулуп калса керек уже. Анан негизгиси туугандар, мына LED экрандарды көрүп атасыздарбы? 31 августка болгону бир жума убакыт калды. Бир жума аралыкта өтө кызуу даярдык болуп атат. Мынакей ишти көрүп атасыңар. Алла разы болсун, күн түн кызмат кылып атат. Анан негизги мына жерде мынакей чоң сахнаны көрүп атасыздар. Мына ушул сахнада Кудай кааласа президентибиз, ажобуз жана биздин Жалал Абад өрөөнүнөн чыккан өлкөбүздүн азыркы учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын негизги төрагасы, эл баатыры Камчы Кыдыршаевич мына ушул жерде ушул ишке салымы өтө чоң. Эртеңки учурда ушул ажобуз менен биргеликте ушул жерде ачылышын өткөрүп берсе керек Кудай кааласа. Мына ушундай достор, элдин баары келип мынтип сүрөткө түшүп аткан, сейилдеп басып, кооздугуна суктанып, көз жоосун алган кооздукту көрүп, машалла деп тегеректеп басып жүргөн элди көрүп, сырттан көргөн адам дагы суктанат чындыгында. Эми бунун ичин алдыда дагы таанышабыз. Мен ушул эки жагы, бир жагы мэриянын чоң жыйындар залы деп уктум. Ал оң жагы болсо областтык администрациянын президенттин түздөн түз өкүлүнүн ушул жыйындар залы деп уктум. Ал эми 7 кабат, ортосу 7 кабат болуп айтылат. Айтылат эмес, ушу ортосу 7 кабат, мынате иштер жүрүп атат. Ал эми эки чекелери 5 кабат. Анан мынол эки чоң жыйындар залы дагы бул сахна ичинде бүт толтурулган ушундай зал экен, керемет зал экен. Бул 2 кабаттан түптөлөт экен. Мына ушундай туугандар. Эми эртең 31-нде эл батпайт ол жергечи. Эмне үчүн ол LED экрандар коюлуп атат? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 экран. Эл эртең батпайт. Мына ушул площадька толо жык-жыйма эл болот. Ушул жерде буюрса эл алдыда өтүүчү, мына администрациядан алдында өтүүчү эгемендүүлүк майрамыбызды көрүп турат. Андыктан урматтуу туугандар, урматтуу Кыргызстандын булуң бурчундагы кыргызстандыктар, мекендештер, мен сиздерди баарыңыздарды кирип келе жаткан 31 август эгемендүүлүк майрамыбызга Жалал Абад шаарына чакырып кетмекчимин. Андыктан Жалал Абад шаары менен келип таанышканча, бир туристтик күндөрүңүздөрдү өткөргөнчө, бир айланып Жалал Абад шаарынын кооздугун, өнүп өсүп аткан, керемет мындай алдыга жылып аткан шаарыбыздын көркүн көрүп кетүү үчүн ушул 31 август күнү Жалал Абад шаарына келип майрамды маанай көтөрүп, майрам өткөрүп кетүүңүздөргө чакырып кетерлим. Ал эми бул Жалал Абад шаарынын мына билесиздер, былтыр ачылышы болгон. Голливуддагыдай кадимки Жалал Абад деген мына белги менен ушу бийиктикте Кыргызстаныбыздын желеги флагшток тургузулган. Айлана бүт укмуш домдор, укмуш кооздук. Туугандар, мен бүгүн баардыгын азыркы видеодо эле баардыгын көргөзүп жетише албайм. Күндөн күнгө мен сиздер менен бөлүшүп турайын. Кандай жумуш болуп атат, эмне жумуш болуп атат, алдыга кандай даярдыктар болуп атат, 31 августка эмне даярдыктар болуп атат. Анын баардыгын алдыда сиздер менен чогуу көрүп турабыз. Андыктан туугандар, ушундай. Мен азыр бул домдордун дагы алдынан бир ирет алдынан көргөзүп өтөйүн. Видеону күндөн күнгө бөлүп сиздер менен бир кызыктуу болуш үчүн 31 августка чейин Жалал Абад шаарынын мэриясы жана Жалал Абад областынын администрациясы, жалпы Жалал Абад эли быйылкы 31 август 34-чү эгемендүүлүк майрамыбызга кандай даярдыкта болуп атканыбызды, көрүп атканыбызды сиздер менен алдыда бөлүшүп турмакчымын. Андыктан баарыңыздарды кирип келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар менен алдын ала куттуктап кетем. Туугандар, бул Түмөнбай Байзаков Жалал Абад шаарынын негизги жолу. Мен ушул жак менен келип, мына солду карай бурулуп токтогонмун. Мына ушул жол убагында ушул жер бир ызы-чузу чыгып, бардагы чыгып турган жол эле. Карагылачы, азыр сонун чакан аллея, парк, бул жерге өзүнчө ажаткына, анан могул жерге да бир имарат түштү, ал эмне экенин билбейм. Бир ана фонтандар, айланасы бүт тротуар, жашылча, зеленый озеленение, мына көрүп атасыздар.
Эң негизгиси туугандар, могул тротуар жада калса велодорожкасы менен окшойт, кенен чоң. Анан могул туугандар газонду байкап атасыздар, газон өзүнчө эле. Кече жакында эле ушу эгилип суу себилип аткандай болду эле, мына көк-мөк болуп калды. Карагылачы сонун. Учурунда ушул жерде түрмөкана бар эле. 50 жыл бою ушул жерде түрмөкана болуп турган экен. 50 жыл бою ушул жерде ушул мамлекетибиздин баягындай кылмыштуу жарандары, жолусом кылмышка шектелген жарандар ушул жерде баягындай жазасын тартып келишкен эле. Мына азыр ушул жерден түрмөкана базар коргонго жылып, азыркы учурда ушул жерге негизги администрация түштү. Ал эми бул администрациянын аркасына жакында эле Камчы Кыдыршаевич өзү капсуласын салып кетти. Көрдүңүздөр, чоң спорт комплекси. Мындай айтканда спорттук сарай, чоң бир Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайынан дагы чоң керемет ушундай бир спорт сарайы чыгып атат, көрүп атасыздар. Интернеттен көрүп атсаңыздар керек. Айланасына домдор жана башкалар. Анан туугандар, могул бош турган жерге жакында эле бир планын айтып кетти. Могул бош турган жерге азыр даярдап коюштум, мынакей. Бул жерге өтө чоң мамлекетибизде жок бир филармония түшмөкчү болуп турат. Жана бир чекесине так, туугандар, телефонум заряд өчүп калды. Мына ушул филармония түшчү жер, анан бир чекесине музей кошуп салабыз деген ушундай пландарды генералыбыз Камчы Кыдыршаевич айтып кетти эли журтубузга. Мына туугандар, сырттан карап өткөнгө укмуштуу эле бир көрүнүп атат. Мына карагылачы. Карагылачы кооздукту. Аллах Таала насип кылсын ар бир Кыргызстаныбыздын булуң бурчунда, областтын ар бир борборуна ушундай администрация түшүнө, жана кыргызстандыктарыбыз элибиз ушундай имараттарда, ушундай администрацияларда мамлекетибиз үчүн кызмат кылыштыкты. Аллах Таала насип кылган болсун иншалла. Достор, мен жана көргөзүп өткөн мектеп дегени мына ушул мектеп. Карагылачы. Кембридждин французский, английский мектеп болуп калат экен, Момундай болгон мектеп, туугандар, мындай болгон окуу борбору Кыргызстанда алгачкы ирет болуш керек. Билбейм, балким барбы, мен билбейт экенмин, бирок башка жерден укпаптырмын, чынын айтайын. Карагылачы эми кооздугун, кире беришин. Мынакей. Туугандар, чындыгында өлкөбүз өтө өнүгүп өсүү жолунда, карагыла. Так, алдыда мен кечкисин ушул райондорду мен сиздер менен дагы бир учур келгенде бөлүшөм. Могул райондон кечкисин өтсөң, кадимки бир Дубайдагыдай, кадимки Нью-Йоркто жүргөндөгүдөй бир элес болот да. Бир кечки Жалал Абад шаарындагы убага келсе мен сиздер менен бөлүшөм буйруса. Азыр күндүзгү күн батаар алдындагы Жалал Абад шаарын мен сиздер менен бөлүшөйүн деп тура көрдүм. Жакында эле мынакей ушул Асман Резиденс бир турак жай комплексин толугу менен ажообуз келип тапшырып кетти. Мына азыркы учурда ушул жерде тургундар жашап атышат. Мына карагыла, жаш балдар менен чыгып кирип жашап атышат. Жанына эле утурлай мынакей уланып дагы ушундай бир жаңы үйлөр түшүп атат. Эми Жалал Абад шаарында эле эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда ушундай чоң үйлөр, бийик ипотекалык домдор бүткүл областтардын ар бир райондорунда деле түшүп атса керек. Мен барган жеримде эле түшүп атканын көрүп атам. Мына ушундай достор, мекендештер, мен азыр Жалал Абад шаарындагы бир көргөзгөнчө өтөйүн. Кайра эле Түмөнбай Байзаков көчөсүнө түшөйүн. Так, достор. Негизи эми бул Жалал Абад областында же Жалал Абад шаарынын эле бир тургуну, бир 5-10 жыл сыртта мигранттап, ал жакта иштеп жүрүп, 5-10 жылдан бери келелек бир тууганыбыз мисалы келтирип айтып атам да, эгерде келген болсо өзүнө өзү деле ишенбесе керек. Мен кайсыл шаарга түшүп калдым депчи. Анткени ошончолук деңгээлде Жалал Абад шаары мындай өзгөрүүдө, өнүп өсүү жолунда. Анан биз эми кызмат менен иш менен көп область райондорду кыдырып калабыз да, ошол учурларда мен бир эле Жалал Абад
өнүгүп атат, Жалал Абад шаары эле алдыга жылып атат деп айткандар эл жок эмес да. Мына ошолордун сөзүнө утурлай башка жактарды кыдырып жүрүп деле карасам, туугандар, жада калса Нарында деле, Таласта деле, тынымсызда Баткенде деле, Оштун бир район айылдарында деле мисалы да, Ысык көлдүн тегерегинде мисалы жумуш, мындай жылыш иш, курулуш иши жүрүп атат да, жанданыпчы. Ошол иштин өзү жүрүп аткандыгы, туугандар, ошол мамлекетибиздин алдыга жылып аткандыгы, өнүп өсүп аткандыгы. Мынакей буйруса бүт мына ушул негизги жолдордун эки бетинде жайгашкан имараттарда, домдордо актап-сырдоо, тазалоо, алдына гүл өстүрүү, жашылдандыруу, кыскасы бүт ушундай иштер жүрүп атат, туугандар. Мына карагылачы, мына сол тарабын караңыздар, бул Турк лицей алдындагы мына гүлдөр карагыла. Качан эле ушинтип гүлдөр турчу. Биз дайым бул шаарда жашаган үчүн, бул жакта жүргөнүбүз үчүн бизге көп билинбейт экен да. Ал эми ушундай видеолордон, ал эми ушундай бир сырттан караган адамга кадимкидей эле билинет да. Мынакей тез жардам унаалары тынымсыз жүргөнүн көрөбүз. Шаарыбыздын так борбору мына ушул жер болуп калат, туугандар. Эми шаарыбыздын борборунда эзелтен түшкөн ушундай эски имараттар көп негизиненчи. Бирок мына ушул имараттарды деле жакынкы бир 5-10 жылдардын ичинде карай турабыз. Балким булардын ордуна деле, же балким булар деле реставрацияланып жаңыланышы ыктымал. Азыркы учурда деле азыр жаңыланат. Негизи эле ушул Түмөнбай Байзаков көчөсү бир ушундай сулуктарды угуп атабыз. Кадимки бир 5-10 жылдан кийин болуп көрбөгөндөгүдөй бир өзгөрүүлөр болот деп. Ушундай достор, анда эмесе мен ушул негизги жолдун аягына чейин жыйынтыктап коеюн. Учурдагы азыркы администрациянын абалын көргөзүп кетейин. И шаардын так мэриянын мынакей тотеп турган администрация ушул шаардык азыркы учурдагы шаар мэриясынын администрациясы плаза. Азыр бул видеону кээ бир көргөн инсандар мындай башкача кабыл алса керек, экинчи бети менен кабыл алса керек. Актай Барактын экинчи бети мененчи. Себеби сөздөрүбүзгө комментарий беришет, анан тигиндей мындай дешет, мындай болуп атат да, же бирөөгө жагынып атасың да, ушундай сөздөрдү эми кулакка жакпаган бир сөздөрдү айтышат да. Албетте, урматтуу туугандар, өлкөбүз өнүгүп өсүп атса, алдыга жылып атса, неге биз бөлүшө албайбыз? Мына азыркы областтык администрациялык ушул 3 кабаттуу. Бул жерде бүт областтык администрациянын кызматкерлери отурат. Президенттин өкүлү, губернатордун ушул иш бөлмөсү жана кол алдындагы бүт жумушчулар ушул жерде отурат. Шаардык мэрияны дагы мен жогоруда көргөзүп өттүм. Мына бунун алды ушул площадь, эски площадь деп айтылат. Ушундай туугандар. Эски имарат, эски площадь мына ушул болгон. Ал эми жаңыны сиздер менен азыр бөлүштүк. Мынакей туугандар. Борбордук аянтыбыз площадь деп коет мына ушул жер. Мен жана көргөзгөн Жалал Абад шаарынын мындай белгиси, флагшток, өлкөбүздүн желеги ушул курорт ушул тоосуна жайгаштырылган. Азыркы учурдагы. Ал эми бир жумадан кийинки площадьыбыздагы, администрациябыздагы буйруса толугу менен орду жылат. Ушундай, анда эмесе туугандар, аманчылыктарда көрүшкөнчө тынч болуңуздар. Видеого лайк басып, жана видеого Жалал Абад шаарына, өлкөбүзгө, өлкөбүздөгү
алдыга жылып аткан ар бир кадамдуу иштерге бир комментарий, ой пикир жазып кеткенди унутпаңыздар. Давайте, урматтуу туугандар, өзүбүздү колдобосок бизди өзгөлөр келип колдобойт. Андыктан биз биринчи өзүбүз колдоп, өзүбүзгө өзүбүз жакшы сын пикир сөздөрүбүздү жазалы. Эми албетте 100дөн бири чыгат, коюнда котур ташы барлар жок эмес. Болуп аткан ишти деле көрө албагандар чыгат. Эми андайларга көңүл бурбастан, ушунча алдыга жылып аткан ишти, ушунча мамлекетибиз, өлкөбүз өнүп өсүп аткан ишти көрбөсөк, анда биздин көзү азиздердин көзү сокур эмес эле, биздин көзүбүз сокур болуп калышы ыктымал. Андыктан өлкөбүз өнүп өсө берсин. Мен мындай айта турган көп сөздөрүмдү дагы ушул видео тартылып аткан учурларда толкунданып унутуп атам. Анткени чындыгында бул шаарыбыздын өзгөргөнүн видеодо мындай комментарий берип отуруп такыр башкача бир элес болот экен да, ачыгын айткандачы. Ал эми бул эфир артында сиздерге деле бир башкача бир элес болуп атса керек. Караңыздар, мына жол үстүндөгү LED экрандар бир өзгөчө. Мына көрдүңүздөр, бул кадимки экрандар, LED экран баннерге окшоп көрүнүп тура берет. Кечкисинен бул шаар чындыгында укмуш көрүнөт туугандар. Кечки Жалал Абад шаарындагы бир алдыда сиздер менен бөлүшөм учур келгенде. Мынакей туугандар, урматтуу мекендештер. Мен жогоруда айттым, келатсам мына ушундай автобустар кирип келатат. Ойбой, эмне болгон автобустар болду экен бул? Же бул автобуста мамлекеттик кызматкерлер келатат, же болбосо Жалал Абад областына берилүүчү белектер кирип келатат. 31 августка даярдык. Бардыгын көрүп атабыз туугандар, чындыгында. Анан будан бери бир ай мурда эле, же бир жума мурда эле шаарда мынанчалык адам жок эле. Бул Жалал Абад шаары кадимки туристтик шаардылардын катарына кирип атат туугандар. Сырттан келген туристтер деле көп көрчү эмес элек. Азыр кээ бир ашканаларга кирип калсак, бир Англиядан келген немецтер, же Россиядан келген ушундай бир туристтерди көп кездештирип калып атабыз. Ушундай туугандар. Буйруса алдыдагы эгемендүүлүк майрамыбызды Жалал Абад областы, Жалал Абад шаары бир болуп көрбөгөндөгүдөй тосуп алып, келген конокторубузду жакшы узатып алыштыкты Аллах Таала насип кылган болсун иншалла. Ассаламу алейкум барыңыздарга.